Асмандагы белгисиз объект Орусия менен Казакстанда да байкалган. 5-июнда Бишкек шаарында анын айланасында жашаган тургундар асманда белгисиз учуп жүргөн объектти көрүшүп, социалдык тармактарда сүрөт жана видеолорду бөлүшүүдө. Окуя болжол менен саат 23:10 чамасында болгон. Ушул эле көрүнүштү Орусиядан жана Казакстанда да байкашкан. Күйлөрдүн айтымында жарык чачкан, өтө ылдам учкан объект асманда бир нече секунд көрүнүп, андан соң көздөн кайын болгон. Айрым тургундар бул көрүнүштү жөнөкөй учактын чагылышы болушу мүмкүн деп божомолдорсо, башкалар аны кометага же метеоритке окшоштурушууда. Кээ бир социалдык тармактарда бул космостук аппарат же спутниктен калдыгы болушу мүмкүн деген пикирлер да айтылууда. Учурда расмий органдар тарабынан бул окуя боюнча так маалымат бериле элек. Айт намазга барган Оштун мэри сүрөткө чогуу түшкүсү келгендердин курчоосунда калды. Бүгүн 6-июнда Ош шаарындагы 68 мечитте курман айт намаздары окулду. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев Борбордук Сулаймандуу мечитинде айт намазга катышып, шаар тургундарын жана конокторунун айт майрамы менен куттуктады. Шаар башчысы ар бир үйдө тынчтык, токчулук, береке, ынтымак, аманчылык, бекемден соолук болуп, өлкөбүздө, Ош шаарыбызда өсүп өнүү, тынчтык, токчулук болуусун каалады. Москвада Лениндин сөөгүн кароого узун кезек пайда болду. Мавзолей 2 жылдык реставрацияга жабылар алдында көрүүчүлөр көбөйүп кеткен. Аида Багышбекова жолдошу менен мыйзамдуу түрдө ажырашты. Белгилүү блогер Аида Багышбекова жолдошу менен мыйзамдуу түрдө ажырашканын маалымдады. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына жарыялаган видеосунда билдирген. Социалдык тармак колдонуучулары блогерге колдоо көрсөтүп, жаңы этапта ийгилик каалашууда. Ысык көлдө кыздар арасында массалык мушташ болду. Ысык көл облусунда 28 майга караган түнү кыздардын катышуусунда массалык мушташ орун алды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Маалыматка ылайык окуя түнгү саат 12:00 чамасында болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча кыздардын ортосунда түшүнбөстүк жаралып, кайым айтышуудан кийин мушташка айланган. Ички иштер министрлигинин билдиришинче, окуядан кийин кыздар бири-бири менен түшүнүшүп, элдешишкен. Учурда окуянын бардык жагдайлары такталууда. Булак Сокол Медиа. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Тун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден ыраазы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Эмбанк Кымбат деп чыгат 3197. Единица кылып салам дегендерге деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Дамыздарга рахмат. Күйөөсүнүн колунан өлгөн келинди мазактады делген блогер 4-июлга чейин камакка алынды. Мындай чечимди Свердлов райондук соту кабыл алганын Бишкек ШИПтен кабарлашты. Айбек Уланов расалык, этникалык, улуттук, диний же регионалдык кастыкты козутуу беренеси боюнча айыпталууда. Аны кечээ спецназ ат минип жүргөн жеринен кармап кеткен. Уланов кармалгандан кийин наркодиспансерге жөнөтүлүп, натыйжада баңгизат колдонгондугу аныкталган. Жардырылышы мүмкүн. Белгород тепловоз рельстен чыгып кетти. Россиянын Белгород облусундагы Прихоровский районунда тепловоз рельстен чыгып кеткенин губернатор Вячеслав Гладковго таянып РИА Новости жазды. Алдын ала маалымат боюнча рельстин түбүнө жардыруучу зат коюлган. Жабыркагандар жок деген Гладков. Губернатордун айтымында поезд каттамдары 2,5 сааттай кармалган. Учурда кыймыл жөнгө салынды. Гладков темир жолдун бир бөлүгү талкаланганын, аны калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканын кошумчалаган. Эскерте кетсек, өткөн жумада Брянск менен Курск облустарында да көпүрөнүн жардырылышынан поезддер кырсыкка учураган. Каргашадан 7 киши көз жумган. 2 кырсык тең Россиянын тергөө комитети тарабынан теракт деп квалификацияланган.
Кадам жайда кырсыктан улам жеңил унаа экиге бөлүнүп кетти. Кече 5-июнь күнү Кадам жай районунун Меңчынар айылында унаа кырсык катталды. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда жолдо оор жүк ташуучу КАМАЗ менен Зеу Нексия үлгүсүндөгү жеңил унаа кагышкан. Анын кесепетинен жеңил унаа экиге бөлүнүп кеткен. Бактыга жараша оор жаракат алгандар жок. Зеу Нексиядагы 2 адам унаадан түшүп, айыл аралап качып кеткени айтылууда. Булак Турмуш кежи. Таласта чет өлкөдөн алып келинген дарбыздар 35 сомдон сатылып жатат. Талас шаарында бүгүн 6-июнда Курман айтка карата дарбыздар сатыкка чыкты. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Сатуучулардын айтымында азыр жергиликтүү дарбыз сатыкка чыга элек. Бул сатылып жаткан дарбыздар Өзбекстандан ташылып келүүдө. Ошондуктан баасы кымбат. 1 килограмм дарбыз 35 сомдон болуп жатат. Өзбекстанда дарбыздын сезону башталганына көп убакыт болуп калды. Ал жакта арзан алганыбыз менен алып келүү кымбат түшүп калууда, деди алар. Ал эми Талас шаарындагы ири соода дүкөндөрүндө дарбыздын 1 килограммы 70 сомдон сатылууда. Блогер Гүлзат Мамытбек учурда кызы менен бирге жашап жатканын айтты. Блогер Гүлзат Мамытбек Супер кежи порталына кызы Альмира менен бирге келип маек берди. Анда ал учурда кызы менен бирге жашап жатканын, Альмира муну атасынын каршы болгонуна карабай өзү чечкенин айтты. Ошондой эле алар маегибизде сезимдери менен бөлүшүп, көрөрмандарга ыраазычылыгын билдиришти. Акыйкатчы институту бейтап 10 жылдан бери дарыланбай психиатриялык ооруканада кармалып келген. 10 жылдан ашык психиатриялык оорукананын соттук экспертиза бөлүмүндө жаткан жаран дарыланууга которулду. Бул тууралуу бүгүн 5-июнда Акыйкатчы институту билдирди. Акыйкатчыга Жалал Абад облусунун Кызылжар айылында жайгашкан Республикалык психиатриялык оорукананын башкы дарыгери Тешебаева кайрылган. Тешебаева аталган оорукананын соттук экспертиза бөлүмүндө 1973 жылы Базаркоргон районунун Чкалов айылында туулган жаран 2014 жылдан бери эч кандай дарылоодон өтпөй кармалып турганын айтып, бейтаптын укугун камсыздап берүүнү өтүнгөн. Акыйкатчы институту аталган жарандын ишин карап чыгып, ал ага каршы козголгон кылмыш иши боюнча соттун чечими жок болгондуктан 10 жылдан ашуун психиатриялык мекеменин соттук экспертиза бөлүмүндө кармалып турганын тастыктаган. Ага карата жашы жетилектерге карата сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер жана 2 же андан көп адамдын өмүрүнө кол салуу менен 2 иш козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө айыпталуучунун акыл эси соо эмес деп табылгандыгына байланыштуу психиатриялык ооруканага жаткырылат. Буга байланыштуу Базаркоргон райондук соту 2014 жылдын 26 февралында 130 берене боюнча козголгон кылмыш ишин убактылуу токтотуп, экинчи ишти 28-97 беренелер өндүрүштөн кыскарткан деп айтылат маалыматта. Биринчи иш убактылуу токтотулгандыгына байланыштуу кылмышка шектелген жаран укуктук макамы так аныкталбай калып, аны оорукананын соттук экспертиза бөлүмүнөн катуу кайтаруудагы дарылоо бөлүмүнө которуу мүмкүн болбой келген. Себеби бөлүмгө кылмыш иши кыскартылып, мажбурлап дарылоого жиберилген бейтаптар гана кабыл алынат. Ал эми бейтап 10 жылдан ашуун кармалып турган бөлүмгө тергөө же сот органдары тарабынан акыл эсине соо эместигине шек саналгандар убактылуу жаткырылат. Бул бөлүмдө психотроптук дармектер берилбейт, толук кандуу дарылоо курсу дайындалбайт. Жогорудагы жагдайлардын негизинде Акыйкатчы институту башкы прокуратурага кылмыш ишинин кыскартылышын, мыйзамдуулугун текшерип, аны логикалык жыйынтыкка жеткирүү үчүн чараларды көрүүнү жана анын укуктук макамын аныктоо, аны дарылоо үчүн тиешелүү медициналык бөлүмгө которуу маселесин кароону сунуштаган. Башкы прокуратуранын текшерүүсүнөн кийин 2025 жылдын 11 апрелинен тарта ал толук кандуу дарылоонууга жиберилди. Оорукананын башкы дарыгеринин маалыматында бейтап учурда номер 5 катуу кайтаруудагы бөлүмүндө дарыланууда. Шамалдысай шаарында 10 орундуу жугуштуу оорулар бөлүмү курулду. Жалал Абад облусунун Окен районундагы Шамалдысай шаарында 10 орундуу инфекциялык бөлүмдүн курулушу аяктады. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин басма сөз кызматы маалымдагандай, долбоор 2023 жылдан тарта республикалык бюджеттин эсебинен ишке ашырылган. Тендердик наркы 21 миллион сомду түздү. Бөлүм жугуштуу оорулары бар бейтаптарга жардам көрсөтүү үчүн зарыл болгон медициналык жана техникалык жабдуулар менен жабдылган.
Нарын облусунун Ат Башы районунда күчү 4,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, жер силкинүү бүгүн 5 июнда саат 16:18 болгон. Жер титирөө Кара Булуң айылында 4 балга, Кызыл Туу, Казыбек айылдарында 3,5 балга чейин сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жабыркагандар жана кыйроолор катталбаганын белгиледи. Уруш чыгарды делген автобустун айдоочусу милиция бөлүмүнө жеткирилди. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Башкармалык жарандардан жол эрежесин бузуу менен бирге башка кишилер менен урушуп жаткан автобустун айдоочусуна чара көрүү боюнча маалымат келип түшкөнүн белгиледи. Аталган айдоочу аныкталып, жол эрежесин бузгандыгы үчүн тийиштүү айып пул салынып, айдоочунун өзү дагы андан ары тийиштүү чара көрүү үчүн ала мүдүн РИПке жеткирилди. Камчыбек Ташиев Кыргызстандын желегин желбиреткен Орозбек Токтомамбетовго унаа белек кылды. Кыргызстандын желегин эл аралык ареналарда даңазалап жүргөн белгилүү спортчу Орозбек Токтомамбетовго Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевге ыраазычылык билдирди. Маалым болгондой, Камчыбек Ташиев спортчунун жетишкендиктерин баалап, ага унаа белекке тапшырган. Бул колдоону жогору баалаган Орозбек Токтомамбетов төмөнкүдөй билдирүү жасады. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев: сиздин колдооңуз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Эми олимпиадаларга дагы да болсо жакшыраак дайынданабыз. Белек кетсек, Орозбек Токтомамбетов акыркы жылдары эл аралык мелдештерде ийгиликтүү чыгып, Кыргызстанды дүйнөгө таанытып келет. Анын мээнетин баалаган мамлекеттик жетекчилердин колдоосу жаш спортчулар үчүн да чоң мотивация болору айтылууда.